Фрунзенскийде чоң жолдун жээгинде мына ушундай бүтүп эле калайын деген жаңы домдон сатыла турган квартира бар экен. Болгондо дагы однокомнатный квартира. Мен турган жер Фрунзенский, Курманжан Датка көчөсүндө турам. Мына жакта мэрия, Сити ресторан. Ал жака жетпей, шаар жактан келгендечи, мына домду көрө аласыздар. Бул жакта болсо М-банктын офиси. Бул жакта драмтеатр. Курманжан Датка көчөсүнүн жээги. Сатылуучу квартирабыз 5-кабатта. Чыгып барыңыздар, маалымат берем. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө квартирага келип калдым. Сиздер мен айткан этажга чыгасыздар. Бул жакта 2 лифттин местасы бар. Коридорлорун деле бүтүрүп коюптур уже. Чыкканыңыздарда ушундай кенен. Бул жерде этажы ходовой. Ошону эске алыңыздар. Так, сатылуучу квартирабыз ушул. 1 комната, бирок 2 комнатага жасап койсоңуздар болот. Гостиный, кухня, душ. Оң жакта ажаткана. Квадратурасы канча деди? 55,5 деди окшойт. Кечиресиздер, азыр телефондон карап айтып коеюнчу. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свети, газы, отоплениясы бардыгы киргизилет экен. Квадрат метри 55,5. Бул гостиный, туугандар. Сухой стяжка болгон, электромонтаж бүткөн, айнек коюлган. Эшиги эле калган. Кудай буюрса эшигин орнотсо, толугу менен ремонтко жакынкы күндөрдө тапшырылат. Бул жак болсо кухнясы. Караңыздар, кенен сон экен. Нар жагы лоджа. Мындай бузуп туруп кухняны чоңойтуп койсоңуздар деле болот. Эми ал жагын өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Пожарный вход. Бул жак балкон, лоджа деп коет. И бул жактан Курманжан Датка көчөсү. Мына милицейский дом. Оңго бурулсаңыздар, М-банктагы жакын. Өзү М-банктын офиси бир эле жерде бар шаарда. М-банкка, драмтеатрга, дегеле мэрияга, площадька жакын жерде жашап каласыздар, туугандар. Жакшы, азыр көргөздүм, тынч экен. Бул жакта эми студенттер жок. Домдор деле аз, ошол себептен население анчалык деле көп эмес бул жактачы. Именно ушул домдун жанында население азыраак, тынч болот, туугандар. 2 комната кылып жасап кое бересиздер дегеним, мына турат го, мына стойка кичинекей. Ошол жерде мындай гипсокартон менен тосуп, ортосуна айнекти коюп, жарымын мен турган тарапты зал, нар жагын спальня кылып койсоңуздар болот. Спальняга каяктан кирем дей турган болсоңуздар, бул жактан кирбейсиздер, тосулат да. Сиздер мына кухня тараптан мындай буздуруп туруп эшик кылып жасап койсоңуздар болот. Ошондо спальняга кухня тараптан кирип каласыздар. 2 комната кылып жасап койсоңуздар утасыздар. Себептен квадратурасы 55,5, туугандар. Азыр бул пусо болгон үчүн мындай кичинекей сезиле берет. Тосуп жасап ремонт бүткөндөн кийин килем төшөк салынып телевизорду илип койсоңуздар, үй чоңоет. После ремонта любой үй, квартира чоңоет. Азыр пусода кичинекей көрүнө берет ушундай. Эске алып коюңуздар, туугандар. Баштан өткөн сиздерге айткан, ошондой кылсаңыздар утасыздар. Как 2 комната болуп калат. Эми санузелдерин өтөйлү. Бул жак көрүнүп эле турат, душ чоң экен. Ажаткана. Ушундай, туугандар. Көрдүңүздөрбү, прихожкалары дагы кенен 55,5, ар бир квадрат метри $950. Анан кеми бар, айткан басында эч ким сатпайт, түшүрүп берет, туугандар. Эсим номер экранда жазылуу. Чаласыздар же WhatsApp'тан жазасыздар. Анан туугандар, бул жерде вариант обмен жолдорун сурап алыпмын. Машинаңыздар болсо же эски домдо квартираңыздар болсо айтып көрүңүздөр. Балким алмашканга ынап калат. Ошол лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Мен дагы былтыр ушундай квартира алгам, сөзүн ачыгы, туугандар. Куттум квадратурасы ушундай болчу. Мында тостум дагы. Ортосуна айнекти койдум, чтобы мен турган гостиныйдагы жарык болуп туруш керек да, аба кирип дегендейчи. Пластик менен тосуп, сон кылып жасап, эшикти ошо кухня жактан ачып койгом. Нар жак спальный, бери жагы гостиный болуп калат, мен турган тарапчы. Ар комнатанын өзүнүн эшиги бар. Сонда кыскасы. Ошону жасап туруп, квартираны киргизип койдум. Ремонтун орто кылып туруп элечи. Антан мен кылган варианттай кылып алсаңыздар утасыздар. Өзүңүздөр жашасаңыздар деле утасыздар. Квартираны киргизсеңиздер деле утасыздар. 25.000ге жөн эле киргизесиздер. Жөн эле. Ремонт орто кылып туруп киргизип койсоңуздар, айына абадан эле 25.000 түшүп турат. Азыр квартира издегендер өтө көп, туугандар. Өтө көп, туугандар.
Көрдүңүздөрбү? Ошол 55,5 квадрат метр. Ар бир квадрат метр tomu бар. Түшүрүп берет. Барыңыздарга ийгилик.